Жалал Абад шаарынын Барпы Сейил көчөсүндө жайгашкан жер үйлөр толугу менен бузулуп, анын ордуна мамлекет тарабынан 15 кабаттуу турак жай комплекси салынат. Бүгүнкү күндө жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүү иштери жүрүп жатат. Маалым болгондой, бул жер тамдар 60-70 жылдары салынып, убактылуу гана жашап турганга ылайыкташкан. Азыр эми эч кандай коопсуздук эрежелери сакталган эмес, талапка жооп бербей турат. Ушул болобу ушу. Жамгыр, сел жай турган болсо, жөн эле суу кирип кетет да. Жашаган деле болот да. Анан ушундай шартта, бирок ушундай шартта карапайым эл жашап келет. Буну биз өзгөрткөнгө, бая бөлөк үйлөрдү курганга өздөрү тарабынан сунуш дагы түшкөндө 60%, 2 гектар 37 сотчо болсо, ошол жерде 102 үй бүлө болсо, ошонун 60% ушундай шарттарда жашап жатат да. Булар макул эле да. Вы согласны, да? Я не знаю, мама. Макулы? Опасно. Все. Тогда вопросов к вам нету. Так, ну где-то ким жашайт? Барпы Сейил көчөсүндө жалпысынан 98 турак жай жана 4 коммерциялык багыттагы объект сүрдүрүлөт. Жашоочуларга мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлери сунушталган. Бул боюнча бүгүн шаар мэри Эрнисбек Урмоков жарандар менен жолугуп, ар бир үйдүн эшигин аттап түшүндүрүү иштерин алып барды. Кудай буйруса, аласыңар. Асман 2ден бүтүп аткан жаңы квартирадан барып, ошол жакта жашайсыңар. Анан бул жерде жаңы үй салабыз. Ушул жерде жаңы салынып турган үйдөн 150 квадратный квартирага чейин 150 квадрат метрге чейинки үйдөн сиздерге беребиз. Ошондо 2 квартира болот экенсиңер да. Бул жерге биз жаңы үй салабыз да, Кудай буйрсачы. Сиздин жолдошуңуз макулдугун, макулдугун бериптир. Бизде списокто бар экен. Маселе жок экен сиздерде. Биз 40 квадратка дагы 20 квадрат кошуп туруп, двухкомнатный квартира беребиз. Ошого айтып деп түшүндүрүңүз. Но сиздер мына баардыгы макул болуп келатат, баардыгы макул. Бир гана силердики через сот деп турат да. Анан ошого өзүм чыгып түшүндүрүү иштерин кошо жүргүзөйүн деген ниетте мына алдыңыздарга келип атам. Мындагы үйлөр барак тибинде салынып, эскилиги жеткен жана толугу менен жаңыланууга муктаж болчу. Союз кезинде салынган жер тамдардын айрымдарынын короо жайларында 2-3 үй бүлө эли болуп турат. Бирөөсү жашаса, экинчиси ижарага берген. Буларга биз азыркы ГИК компаниясы куруп аткан үйлөрдөн квартираларды сунуштап атабыз да. Мисалы үчүн, бул жерде бир үй бүлө 30 квадратта жашаган үй бүлөгө биз бүгүнкү күндө 50 квадрат, 55 квадратка чейин кошуп берип атабыз да. Жалпы 2 комнаталуу, 1 комнаталуу деген 1 комната берип атабыз. Эми бул жерде билесиздер да, кырөөттөн аккан суу, каналдан ашыкча аккан суунун баардыгы ушул жакка кирип кетчү да. Бул сел жүргөндө биз ушул жерде эле иштеп калабыз да. Анан Жашаганга деле болбой калат. Жашаганга деле ыңгайсыз болуп калган. Муну карасаңыздар, мына эч ким жашабайт бул жердечи. Бир комнатасы, кухнясы жок, канализациясы жок, эч ким жашабайт. Жашаганга кооптуу. Жер титирөө болуп калган болсо, бул жерде жашаган жашоочуларды басып калышы мүмкүн да. Биз буларда бир нече жолу эскертүүлөрдү бергенбиз. Жашаганга болбойт, давайте көчкүлө, бөлөк жактан үй алгыла депчи. Бирок буга чейин шарттар болбой келген да. Бүгүнкү күндө мамлекеттин күчүн көрүп атасыздар да. Элге турак жай менен камсыздоо программасын Садыр Нуркожоевич тарабынан иштелип чыгып, ошону колдоого алып, мына бүгүн биз ушуларды эл менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, курулуп аткан жаңы үйлөрдөн турак жайларды камсыздап беребиз. Убактылуу гана салынган турак жайларда, жанагы барашын тип деген убактылуу гана салынган турак жайлар. Экинчиден мына оң жакта көрүп турганыңыздарда бул жерде сел каналы бар. Ал жерден көбүнчө баягы кээде жамгыр жааган учурларда жана суу ашып, баардык ушул турак жайлардын баарына кирип кетет. Андан сырткары көрүп атасыздар, эски болгондуктан булардын азыркы учурда тереден уровень дагы жолдун уровенин бирдей болуп калган. Жол асфальттан оңдолуп, азыркы учурда турак жайлардан бийик болуп кеткен. Мамлекеттин мындай кадамдарына дээрлик каршылык жок. Бирок алмашууда көпчүлүгү утулуп калууну каалабайт. Маселен, Жамболот Турдукулов 5 баласы бар экенин айтып, 3 бөлмөлүү батир берүүсүн күтүүдө. Азыр меники 70 квадрат метр чыгып атат, 3 комната бери деп атам. Эми азыр кандай чечилет? Мамлекет чечет да.
Бирок алып салып атышат, мына дал этаж кылып салып атышат, мына бузуп. Мен деле бузуп туруп мындерге мына этаж салайын дедим эле. Мына балдарым чоңоюп баратат, 5 балам бар. Мына элдер бузуп, мына да эки дом алып алышып салып атышат. Баары этаж кылып салып аракетин кылып атат. Эми биз ам аракетибизди быйыл кылайлы дедик. Эми мамлекетке баш ийиш керек экен да. Бирок каршы эмессиз, Эми каршы эмеспиз, эми баш ийебиз да, мыйзамга баш ийебиз. Бузуп, ордуна жакшынакай кылып, жолдорду салып, үйлөрдү курганга биз макулбуз. Мамлекеттин саясаты жакшы болуп атат. Рахмат аларга, азыркы саясатчыларга, азыркы биздин ожобузга. Ушул үйдү берсе, ушу балдарым жашатса дейбиз да. Биз дагы 1-2 жыл мурун жаңы эптеп ошол жакта иштешип үй салабыз деп аттылы. Анан бир подснос болот дегенден кийин салбай турабыз да. Жарандар каалаган объекттен бош батирелерди тандай алат. Эгер ушул учурда даяр үйгө жайгашам дешсе, Асман 2 жана Асман 3кө көчүрүлөт. Бул Асман 2 жана Асман 3 турак жай комплексинен жалпысынан биз компания тараптан сунушталган жалпы квадратуранын өлчөмү бул 7800 квадратураны болжолдуу түрдө биз сунуштап жатабыз. Бул окончательный баягы чечим эмес. Бул дагы өзгөрүүсү болушу мүмкүн. Кудай буйруса бир дагы аз убакыттын ичинде жалпы жыйынтыгын беребиз. Бейле кетсек, Жалал Абад шаарынын өзүндө эле 10 көп кабаттуу турак жай салынып жатат. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Асман 1 пайдаланууга берилген. Ал эми эгемендүүлүккө карата Асман 2 жана Асман 3 кезегин күтүп жаткан жарандарга берилет. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал Абад.